Саламатсыздарбы? Бүгүн биз аябай даамдуу котлет жасайбыз. Видеону акырына чейин көрүңүздөр. 2 дана пиязды бычак менен майдалап туурап алабыз. Ал эми картошканы кыргычтан өткөрүп алдык. Этти мясорубканы өткөрүп алдык. Кааласаңыздар бычак менен майдалап турасаңыздар деле болот. Пиязды салып, ал эми картошканын суусун сыгып, анан салабыз. Даяр массанын үстүнө чесноктон коштук жана 1 дана жумуртканан коштук. Татымга жараша 1 чай кашык туз, ачуу калемпир жана зиренин кошуп, жакшылап аралаштырып алдык. Эми соусун даярдоого киришебиз. 1 чай кашык туздун үстүнө 1 стакан сууну куюп, 2 аш кашык томат жана 2 аш кашык өсүмдүк майын салып, аралаштырып коебуз. Даяр соусту сковородканын үстүнө коюп, фаршты котлеттин формасына келтирип, баарысын бир четтен тизип чыгабыз. Капкагын жабып, орто температурада 30-35 мүнөттөй бышырабыз. Мынакей биздин котлеттер даяр болду. Аябай даамдуу болду. Жасап көрүңүздөр, ой пикир калтырууну унутпаңыздар. Достор, биздин Instagram баракчабыз да бар. Ага да катталууну унутпаңыздар. Жакындарыңыздар менен бөлүшүп коюңуздар. Саламатта калыңыздар.